Саламатсызбы эжеке? Саламатчылык. Саламатсыңарбы? Саламатсызбы. Менделеевдин өзү мындай деп айткан: мугалимдин бардык сыймыгы окуучуларда, ал сепкен өрөндөрдүн өсүшүндө. Мугалим болуу өтө оор жумуш. Биздин өлкөдө педагогикалык билими бар адамдар аз эмес. Бирок баш тамга менен мугалим болуу мүмкүнчүлүгү бардыгына берилбейт. Мугалимдер өз предмети боюнча гана маалымат бербестен турмуштук суроолорду, балдардын жүрүм-турумун чечип, дүйнө таанымын кеңейтет. Жашоодо өз ордун табууга жардам берет. Татаал иш, бирок кызыктуу. Маалыматтык технологиялардын доорунда жаңыкмаларды үйрөнүп жатам. Мугалимдин эмгеги бул адамдын өзүнө жасалган чоң эмгек. Бул өзүнүн инсандыгын сыноо. Бул жерде бардыгы текшерилет. Эмне кыла аласың, кантип жана канчалык деңгээлде. Сиздин эмгегиңиздин натыйжасы мынчалык маанилүү жана мынчалык көрүнүктүү жана айкын боло турган башка кесип жок. Өзүмдүн тажрыйбама таянып, ишенимдүү айта алам. Жакшы мугалим болуу үчүн бир гана каалоо жана аракет жетишсиз. Мугалим бул ар бир адамга жана баарына керектүү адам. Мугалимсиз врач да, инженер да болбойт. Мен бир гана нерсени билем. Бул менин кесибим мектеп, мен сүйүүмдү берген окуучулар жана алар менен баарлашуу кубанычы. Жашоо мындан ары кандай өнүкпөсүн, бирок окуучуларымдын жана алардын ата-энелеринин сүйүүсү жана урматтоосу.